Махаматжан Мадаминовдун сабагы дайыма музыка менен башталып, музыка менен аяктайт. Окуучулар да ага көнүп калышкан. Ал күн сайын 10 чакырым алыстыктагы башка айылдан мектепке каттап турат. Агайдын ар бир сабагында сөзсүз кыргыз тилинин гимни ырдалат. Миңден ашык окуучу билим алган Созак районундагы өзбек тилдүү Домата орто мектебинде 2 класстан тартып жогорку класстын окуучуларынын баары кыргыз тилинин гимнин жатка билишет. Буга музыка мугалиминин тил гимнин жайылтуудагы аракети десек болот. Жаш муунга өзүнүн жүрөгүн берип, өзү кандай патриоттук сезими, гумандуулугу менен башка мугалимдерден айырмаланып турат. Адабият, музыка, маданиятка өтө чоң салым кошуп келаткан мугалимдерден азыркы күндө бул агай ада кыргыз эл жазуучусу Шабданбай Абдыраманов атындагы маданият, адабият, музыка музейин уюштуруп. Ардагер мугалимдин 2 жылдан бери жасап келе жаткан эмгегинин жыйынтыгы көрүнө баштады. Ал түптөп жаткан кыргыз-өзбек акын жазуучуларынын жана искусство адамдарынын музейи ишке кирүү алдында турат. Акыркы жумуштарды Мадаминов өз колу менен жасап жатат. Мана биз Жалал Абад областы шундай бир немелерге бай мындай областы мана билинип калды. Бу нерсе ар бир областта болуш керек. Мындай музей ар бир областта өз областтан чыккан mesela жазуучу акындарды мындай ишин жагылдыруучу мындай бир музей болуш керек. Жалал Абадта 1935-жылы алгачкы жолу уюшулган Жомарт Бөкөнбаев азыркы Барпы театрынын басы өткөн жолу да каарманыбыздын музейинде камтылган. Маалыматтарды чогултууга акыркы 5 жылдан бери изилденип келет. Област драма театры эгиз бала боюнча мына ошо маалда тартылган сүрөттөр менен ошо сахнада ойнолгон маалдар мына. Жогоруда туруп биринчи театрды уюштуруучу Райым ака, кийинки Нишан Ахмедов ошо театрды уюштуруучулардан коңур үндү, мада жакшы мада актерлордо Эзасан Темиров булар өтүп кеткен бардыгы. Класстык бөлмөлөрдү жасалгалоону жана музейди уюштурууну музыка мугалими өз каражатынын эсебинен жумшады. Ал үчүн бирөөдөн жардам деле сурап кайрылган жок. Болгону анын максаты тарыхты келечек муунга калтыруу жана кыргыз тилинин башка улуттарда колдонулуусун жайылтуу. Анча-мынча кадегер карабаган анда өзүбүздүн жердештерибизди жардам менен бишти баштап бердик. Музейге азыр искусствого байланыштуу бардык чыгармачыл инсандардын маалыматтары топтолуп, эски музыкалык аспаптар да чогултулган. Шабданбай Абдыраманов атына коюлган жайды мугалим жаз айларында ишке берүүнү пландоодо. Көп жылдар элибизге окуучуларга баары жаман кызмат кылыш керек берди. Максат şu az гана калды. Şu бир 2 жумада шүр бүтүп калады бериш кылып мәдәшит иштери калды, бүтүп калды, бүтү эсеп. Ардактуу эс алуудагы мугалим 30 жылдан бери ушул мектепте орун которбой эмгектенип келе жатат. Алгачкы эмгек жолун 1972-жылы музыка мугалими болуп иштөөдөн баштаган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.